Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз Нанамат укуктаны билүү каналында кылмыш жаза кодексинде каралган кылмыш болуп саналбаган жоосундар жөнүндө тездетилген баяндамаларыбызды улантабыз. Биз бүгүнкү баянда буйрукту тескемени аткаруу кылмыш болуп саналбайт деген өзүнчө берени жөнүндө сөз кылабыз. Өзгөчөлүгү, эгерде адам буйрукту аткарса, тескемени аткарса, ошонун себебинен кандайдыр бир залал келип чыкса, ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деп көрсөтүлгөн. Себеби мыйзамдын ою боюнча ошол мыйзамдуу болсо, шарты менен мыйзамдуу болсо, жана ошондой эле ал мыйзамдуу мыйзамсыз экендигин билбесе, ошондо жоопкерчиликке тартылбайт. Демек, мыйзамдуу тескеме же мыйзамдуу буйрук деп биринчи эмнени айтабыз. Эгерде ошол буйрукту тескемени бере алган адам тарабынан чыгарылса, жана ошол буйрук менен тескемени ошого тиешелүү, ошого көз каранды, ошого түздөн түз баш ийген адамга карата чыгарылса, демек, ошонун ыйгарым укугунда болсо, ал мыйзамдуу буйрук жана тескеме болот. Демек, ошону аткарган адам ошонун баардыгын билип, сезип, аңдап билүүгө, сезе билүүгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп аткарса, анын кесепетинен залал келсе, демек, ал жоопкерчиликке тартылбайт деген түшүнүк. Жок, эгерде ошону аткарып аткан адам, тескемени же буйрукту аткарып аткан адам ошол тескеменин мыйзамсыз экенин же буйруктун мыйзамсыз экенин билип туруп ошону аткарса, анын негизинен келип залал чыкса, анда ал жалпы негизде эле кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул түздөн түз нерсе. Ошондуктан кээ бирде мыйзамда, кылмыш жаза кодексинде буйрукту тескемени аткарбай коюу өзү кылмыш болуп саналат. Мисалы, аскердик кылмыштарда жаза кодексинин аскердик кылмыштар бөлүгүндө түздөн түз жазылып турат: буйрукту жана тескемени же начальниктин буйругун же тескемесин аткарбоо деген берени бар. Кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Демек, бул беренеде 3 нерсе бар. Сен эгерде мыйзамсыз экендигин билбесең, билүүгө мүмкүнчүлүгүң болбосо, анын кесепетинен, аткаруунун кесепетинен кылмыш жоопкерчилиги залал келтирсең, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайсың. Эгерде ошол буйруктун жана тескеменин мыйзамсыз экенин билип туруп жасасаң, анда тартыласың деген түшүнүктөр. Бирок ошол буйруктун жана баардыгынын мыйзамсыз экендиги аныкталса, бул ошол адамдын жасап аткан, аткарып аткан адамды, тескемени, буйрукту аткарып аткан адамдын ошол буйрукка болгон мамилеси. Эгерде жөнөкөй эле мисал, ошол буйрук берип аткан адамдын ошондой буйрук берүүгө укугу жок экенин билип туруп аткарып жатсаңыз, анда сиз аны менен кошо ниетте экендигиңиз эле түшүнүктүү болот. Аткарбай койсоңуз мыйзамсыз экендигин билип туруп, анда жоопкерчилик жок. Билип туруп аткарсаңыз, жоопкерчиликке тартыласыз. Билүүгө мүмкүнчүлүгүңүз, сезүүгө, ошону аңдап билүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбайсыз. Маселе ошол нерсенин, буйруктун, тескеменин мыйзамдуулугунда, анын сиздин билгендигиңизде же билүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болгондугунда. Демек, ушулардын баардыгы териштирүүдөн өткөндөн кийин сиз эгерде ушул айтып аткан чектерде болгон болсо, анда кылмыш жоопкерчилиги жок дегенди түшүндүрөт. Демек, кылмыш жаза кодексинде андан ары улай негиздүү тобокелчилик деп, бул 97-жылкы кодексте эле киргизилген, бирок 2021-жылкы кодексте кеңейтилген редакцияда жазылган. Негиздүү тобокелчилик бул ошол илим, технологиянын өнүгүүсүнө байланыштуу ушул жоосун кирген. Жоосун
сүрөттөө менен жоопкерчиликтен бошотуу менен каралган жагдайлар көрсөтүлгөн. Ал эмнени түшүндүрөт? Бул ошол кандайдыр бир эксперименттерди, кандайдыр бир сыноолорду өткөрүү мезгилинде кандайдыр бир залалдар келди же зыяндар келтирилди. Демек ошол убакта ошол максатка жетүү үчүн жасалып аткан нерселерге келтирилген залалдын азыраак болушу. Бул ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, ар кандай полигондордо ар кандай сыноолор өтүшү мүмкүн. Мисалы эми бул көпчүлүк учурда жанагы космический испытаниялар, сыноолор болушу мүмкүн. Же болбосо биологиялык сыноолор же химиялык сыноолор. Ал кандайдыр бир жер кыртышына зыян келтириши мүмкүн. Жер кыртышына келтирилген зыян менен ошол эксперименттердин же сыноолордон жыйынтыгы менен келип түшө турган пайда жогорураак болуш керек. Кандайдыр бир машиналарды сыноолордо же техникаларды же кандайдыр бир жабдыктарды сыноолор, анын ичинде ошол бирөөнүн мүлкүнө зыян келип калышы мүмкүн. Максат жөн эле сыноо болуп атат. Кандайдыр бир эксперимент, сыноолор, лабораториялык болбосун, башка болбосун. Максат кандайдыр бир илимий, техникалык жетишкендиктерге жетишүү. Бирок ошону сыноолордо кандайдыр бир зыяндар келип калышы мүмкүн. Демек ошондой сыноолордо келтирилген залал кылмыш болуп эсептелинбейт. Себеби ал нерселер кылмыш жасоого багытталган эмес деген түшүнүк. Тез өсүп аткан мезгилде, технологиялык тез өнүгүү мезгилинде ушундай нерселер өтө көп. Демек ошолдун жөнгө салуу максатында эле киргизилген берене болуп эсептелинет. Ушундай жагдайларда ошолорду эксперименттерди, сыноолорду өткөрүп жаткан адамдардын жоопкерчилигини кароо максатында киргизилген берене. Демек мындай учурларда бир гана өзгөчөлүгү бар. Эгерде чоң кандайдыр бир катастрофаларга же кандайдыр бир чоң кырсыктарга алып келип адамдардын өлүмүнө алып келген болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Бул ошол берененин өзүндө көрсөтүлгөн. Мисалы, массалык ууланууга же бирини канчалаган адам оор кесепеттерге алып келсе, ошондой сыноолор же бир эксперименттер, анда жоопкерчилик бар деп мыйзамда көрсөтүлөт. Калган учурларда залал келсе дагы кылмыш жоопкерчилиги жок болуп көрсөтүлгөн мыйзамда.